Бул Жалал-Абад шаарындагы борбордук базар. Каланын так ортосуна жайгашып, элдин агымы үзүлбөйт. Жол тыгыны көп болуп, шаардын көрүнүшүнө дагы терс таасирин берип келген негизги көйгөйлөрдөн. Союздан бери орун алып калган бул жай барган сайын чоңоюп, кыйла жерде ээлеп калган. Анан калса башаламан жайгашкан соода түйүндөрү менен ыңгайсыздык жаратып келет дешет шаардыктар. Адамдар басканы жол кеңири болсо, жанагындай жолдун боюнда чыккан сатуучулар жок болсо жакшы болот эле. Условия болуш керек, жаан-чачындан тосуш керек. Мына сатып отургандарга дагы зайк болбош керек, жамгырдан тосуп туруш керек. Анан покупательдерге дагы удобный шарттар кылып бериш керек. Анын ордуна жана Тел-Тору да чоң жакшы заманбап базар курулат деп атат. Элге жакшынакай шарт түзүлүп калмак эгер ачылган болсо. Шаардык мэрия мына ошол борбордук базардагы башаламан жайгашкан соода түйүндөрдү иретке келтирүү максатында Тел-Тору ат майданын мына ушундай 22 гектарды ээлеген заманбап соода жайга айландыруу үчүн бүгүн капсула салуу аземи өтүүдө. Жалал-Абад шаарында дагы бир тарыхый окуя. 22 гектар аянтта жаңы заманбап базар пайда болот. Бардык шарттар эске алынып, азык-түлүктөн баштап үй тиричилик буюмдары, кийим-кечи, айтор керек болгон бардык товарлар үчүн иреттүү соода жайлар орун алат. Эң башкысы атайын унаа токтотуучу жайы болот. Кала мэри бул ири долбоор шаардын казынасын толтурууга өбөлгө болорун белгиледи. Базардын курулуш иштери белгиленген мөөнөттө сапаттуу кылып бүтүрөсүздөр деп мен тереңшенем. Кытай эл республикасы дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн мамлекеттердин бири жана Кыргыз республикасынын көп жылдардан бери стратегиялык өнөктөшү. Буюрса эки өлкөнүн кызматташтык стратегиялык өнөктөштүгүнүн жана биримдиктин жаңы деңгээлине чыгууда. Буюрса соода-экономикалык инвестиция жана маданий гуманитардык кызматташуу мындан ары да уланат деген ишеничтемин. Муниципалдык базардын курулушу мамлекеттик жеке өнөктөштүк өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Долбоор Кытай инвесторлору менен биргеликте колго алынган. Акыркы учурда Кытай менен Кыргызстандын кызматташуусу жаңы багытта бекемделип жатат. Мындан улам бул долбоордагы эки элдин достугун артырып жана экономикалык кызматташууларга жол ачат деп ойлойм. Жаңы курула турган базар сиздерге ыңгайлуу шарттар менен көп мүмкүнчүлүктөрдү алып келет деп ишенем. Белгилей кетсек, долбоордун сметалык баасы $57 миллион. Заманбап соода жайын 2026 жылы бүткөрүү мерчемделген. Дулат Канатбеков, Бурканбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.